Экен жакшы. Нени айтты деген экен? Жүдө каттуу айтты дептир. Аялы ям кычык экен. Нени айтты шо каттык десе, эч бир эстей албайм дейт. Дамла катырды жамаат. Сенен, жакшы экенсиң, жаман катырды. Нени айтты десе, бирден нерсе эсте жок дейт. Анан дейт, кийинки жума эстеп келди дейт. Аялым жөнөттү дейт. Не темада сүй айтып келди дейт. Кийинки жумадан мен бир хадис эстеп бардым. Бүгүн зына жөнүндө бол деп, зына кан, бу зына карыз экен, башка экен, аялың, кызың, карындашың төлөйт экен деп бир нерсени айтып бардым дейт. Мана эми бүгүн жакшы тема болуптур деди дейт. Биринчисинде жан теманы эми эстебейм дейт да. Ошентип дейт, анан жанагы аялым отчет алганынан дейт. Дайым дамына не жөнүндө эстеп темасын жаттап калайын, бир хадис жаттап калайын деп олтуруп дейт. Ушинтип дамылап кеттим деп Казакстандык бир кишинин айтканын уктум элем. Биздикилер ушундай да, биздин мешитке Абшыкыр ажы келди, Чубак ажы келди деп селфи кылат. Чубак ажы нени айтып кетти десең катырып кетти эле дейт да. Маселе катырганда эмес, Маселе ушул биз нени алып калганыбызда. Вала тажал хаббука хуббун нас. Сенин максатың адамдарды сүйдүрүү болбосун. Фаннас кулубухум мутакаллиба. Адамдардын жүрөгү бул ойноп турат, одарылып турат, өзгөрүп турат. Кот тухиббука al-yawm ва тахракука гадан. Бүгүн сүйгөн адам сени эртең жаман көрүшү мүмкүн. Бул деле баягындай турбайбы деп. Адамдардын жүрөгү бул бир калыпта турбайт. Валакин хаммука кайфа юхиббука раббун нас fa innahu in ahabbaka ja'ala afidatan nas tuhibbuк. Senin проблемаң, кайгың, максатың аламдардын падышасы, адамдардын Кудай качан сени сүйөт, канткенде сүйөт. Ошол маселе болсун. Эгер Кудай сени сүйөп турган болсо, адамдарды сүйдүрүп коет. Wal haram yabqa haraman hatta law kana al-jami'u yaf'aluhu. Арам бойдан кала берет урматтуу жамаат. Эгер адамдардын бардыгын аткарса деле. Арам бойдан калат, аны элдин баары кылса деле. Кээде ушун дейт да, элдин баары ушинтип атпайбы дейт. Сиз эле келип ушинте бересиз дейт, башкалар унчукпайт го дейт да кээ бирөөлөр. Элдин бардыгы кылганы харамды халал кылып койбойт. Сен адамдарга караба. Сен не иш кылып атасың? Ким үчүн кылып? Ошого кара. La tatanazal an mabdaik fasawfa tuhasab wahdak. Sen öz жолуңдан, öz принцибиңден тайба. Көпчүлүктү ээрчибесен. Анткени эртең Кудайдын астында тухасab wahdak жалгыз өзүң жооп бересиң. Кабырга эч ким кошулуп кирбейт. Hazreti Usman radıyallahu taala anhu кабырга көтөрүп бараткендер сахабалардын доорунда өлүктү. Кайра кайтканда пайгамбардын сахабасы эки кызын берген. Зеннурайн, эки нурдун эсте пайгамбардын эки нурлуу кызын алган, бири өлүп калганда экинчи кызын берген Усман деген сахабасы болгон. Кайтканда Усманды көтөрүп келеткендер, эси болуп жыгылып калат экен. Усман, не мындай кыласың? Бу тозок жөнүндө, башка жөнүндө сүйлөсө да ыйлап өзүң жоготпойсуң. Дайым кабырга барганда, кабырстанга барганда өзүң жоготуп коесуң десе, тозокко кирсем, кокус тозокко кирсем дагы жанымда шериктер болот, бирок кабырда жалгыз болом деп кабырдан коркчу экен. Биздикилер кээде кабырга арып алам, тамаша, кабырга алам, сигарет чегип, аркада турат. Дамылан сөзүн угулбай чегиге туруп алып. Сени өз принцибиңден, максатыңдан, жолуңдан кайтарып койбосун. Фасафа тухазабу вахдак, эртең өзүң жалгыз жооп бересиң. Истаким кама умирта, ла кама рагибта. Сени Кудай буйругандай бекен бол, өзүң каалагандай эмес. Аллах бизге акты ак, караны кара көрсөтүп бизге жол чийип, Аллах буйругандай жашашыбыз керек. Ла кама рагибна, өзүбүз сүйгөндөй, өзүбүз каалагандай эмес. Иж'ал ли нафсика хабиатан ва сарирatan la ya'lamuha illa Allah. Өзүң үчүн, нафсиң үчүн эч ким, Кудайдан башка эч ким билбеген секретни иштерди кыл. Эч кимге көргөзбөй сооп иштерди аткар. О Раббим, мунаны эч ким көрбөй калды, билбей калды. Эртең кыяматта өзүңдөн алам, кабырда өзүңдөн алып алам деп. Биз кээде көрбөй калсаң, кайран көргүчө тура беребиз. Рахмат баракалла дегенге чейинчи. Бирок биз чындыгында өзүбүз үчүн жашыруун ибадаттарды кылалы. Аллах гана билген. Фа кама анна зунубал халавати мухликатун фа казалика хасанатул халават мунжият. Жалгыздыкта кылган күнөөлөр, эч ким көрбөгөндө кылган күнөөлөр адам халак кылса, эч көрбөгөндө кылынган сооптор эртең тозоктон куткарат. Эч ким көрбөгөндө кылган күнөөлөр, билбей калды, көрбөй калды дейсиз,
Бул эртең сиз тозокко тагат, ал эми эч ким көрбөй калды деген сооп иштериңиз эртең түбөлүктүү бейишке алып барат. Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unak. Allah Taala Kur'anda ayткандай, Allah Taala имандуулардан разы болду, алар сага байат кылышты дейт. Жанакы ислам тарыхындагы дарактын астында байат беришкенде. Тахта шажара. Фала тушгилука ал-амакин ал-фариха. فإن أعظم المؤتمرات التاريخ كانت تحت الشجرة. Кәде сени күнөө кылган жериң ордуң же сооп кылган жериң алаксытып алдап койбосун. Орунга белгилүү эмес. Дамыланын көзүнчө, элдин көзүнчө кылышың белгилүү эмес. Ислам тарыхындагы эң чоң келишим, эң чоң конференция дарактын эле түбүндө болгон. Ал ак үйдө 7-чи этажда парламентте каралган эмес ал. 5-чи микрофон менен сүйлөп. Дарактын түбүндө болгон. Эч ким көргөн эмес, байкаган эмес. Бирок ошол ислам тарыхындагы эң чоң келишим. Демек, Кудай үчүн кылынган иш кай жерде, кимдин астында эмес, ким үчүн кылып атканда маанилүү болот. Аллах үчүнбү, сооп үчүнбү, же реклама, мактаныш үчүнбү? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah bilet, sizler bilbeysiңер дейт кереметтүү Кур'анда. Kana salaf salih yatawasawna bi salas kalimat law wuzinat biz-zahab la rajahat bihi. Salaf salihин ilgeri өткөн алымдар 3 осият менен осият кылышат эле. Ал осияттарды алтын менен таразага тартсаң дагы оор келет, алтындан да баалуу. Мен аслаха ма байнаху ва байналлах. Биринчиси, ким Аллах менен өзүнүн ортосундагы мамилесин оңдоса, Кудай менен мамилеңизди оңдосоңуз, аслаха Аллаху ма байнаху ва байнан нас. Адамдар менен сенин ортоңдогу мамилени оңдойт дейт. Бир мисал берем. Раматылык менин устазым Чубак ажынын өлгөнүнө 2 жыл болуп атат. Ошонон бери биздин коомчулук арманда эми Чубак ажыдай чыгабы, башкабы. Чубак ажы огондо кече минтет эле, Чубак ажы огондо кече тополоңдо мүсүл, революцияда минтип сүйлөйт эле. Керек болсо депутаттарга минтип сын айтат эле. Не үчүн бүгүн ошону калгандарыбыз кыла албай атабыз? Не үчүн Чубак ажы өлгөндө элдин көпчүлүгү ыйлады? Не үчүн Чубак ажы өлгөндө элдин көпчүлүгү кайгырды? Аслих ма байнаху ва байналлах. Аллах менен өзүң ортоңдогу мамилени оңдогун. Аслах Аллаху ма байнаху ва байнан нас. Адамдар менен сени мамилеңди оңдойт дейт. Чубак ажы тайманбастан, коркпостон, эсиңиздерде болсо кээ бир депутаттардын атын айтты. Паланчип 2ден катын алыш керек деди. Булар бай деди. Кээ бир молдолорубуз экинчи катын жөнүндө сөзсөң камалып кетесиң деп жашынат. Ал эң жогорку бизде мыйзам чыгарып аткан адамдарга, конституциясынын атасымын деген адамдарды сен экинчи катын алышың керек деди. Өзүнүн молдолук, муфтилик милдетин аткарып. Кудай үчүн акыйкатта айтты. Тилекке каршы кече акыркы күндөр ошол кишилердин башка жерден видеолору чыкты. Ошол кишилердин саунадан, башкадан Кудай сактасын. Именно Чубак ажы атын атаган адамдардыкы чыкты. Сен байсың, пулуң батпай кутуруп атасың, сени катын ал деди. Кудай менен мамилеңди осоң, Аллах Таала адамдар менен мамилеңди оңдоп коет дейт. Сенин максатың, проблемаң адамдарды сүйдүрүү эмес. Кудайды сүйдүрүү болсун, Кудайды сүйсең, Аллах Таала адамдарды сага сүйдүрүп коет дейт. Салаф салихтердин айткан осуяты ушул экен, Аллах менен мамилеңди оңдо деп. Чубак ажыны кайгырып андай чыкпай атат башка дегенибиз, Кудай үчүн тайманбай айткандыгы үчүн Аллах Таала адамдардын жүрөгүнө сүйүүнү башканы салып койду. Мен аслаха сариратаху, аслаха Аллаху аланията. Ким секретни ички дүйнөсүн оңдой турган болсо, Аллах Таала тышкы дүйнөсүн оңдойт. Мен ихтамма би амри ахирати, кафаху Аллаху амру дүйнөху ва ахираты. Ким акырет иши менен алектенсе, Аллах Тааланын дүйнөлүк жана акыреттик ишине жетиштүү болот дейт. Кудай үчүн ибадатта бекен болсоңуз, Кудай дүйнө проблемаңыз, акырет проблемаңызды ачып жеткен. Ашадду анваил хасара ан такуна алжаннату ардуха самават вал ард ва ла южад лака маканун фиха. Эң чоң кайгы, урматтуу жамаат, бүгүн биз картадан карасак, Кыргызстандын картасы кичинекей. Бирок ушул кичинекей Кыргызстанда бүгүн биз 6 миллиондон ашык эл жашап атабыз. Дагы 6 миллион босогон батабыз.
Картаны қарасаңыз, картада кичинекей Кыргызстан. Бул жерде айтат: ашадду анваул хасара. Эң чоң өкүнүч кенендиги асман жерден болгон бейиште саңа место табылбай калса дейт. Жана биздин дүйнө глобусунда эмес бейиш. Асман жерден кенен болгон бейиште сага бир орундун жетпей калганы, тийбей калганы дейт. Эң чоң өкүнүч. Тилеге каршы кээде биз мактанам деп, башка деп, убактылуу дүйнө деп, секин да деп отуруп, бул эртең деген сөз бул шайтандын жебесинен болгон бир жебе бул. Өлтүрөт. Эртең кайтам, эртең тоба кылам, эртең намаз окуйм, эртең барам. Кудай кааласа сен пенсияга чыктык, бизден барышыбыз керек эле дейт кээ бирөөлөрчү. Керек эле эмес, сен келишиң керек болчу. Биз ham каттасак болот деп, кээ бир жеңелердин да өзү аз жеңелерге да айтам го. Эми сакал болдуңуз, барсаңыз, эми бара турган эле болуп калдыңыз дейт. Болуп калган эмес, давно болгон, бул 60 жыл мурда барыш керек эле. 70ке кирген, эми ушу барбадыңыз да деп коет. Бар деш көчөгө чыгарып коюш керек. Эң чоң өкүнүч кенендиги асман жерден кенен болгон бейиште саңа бир местаны табылбай калуусу. Ихтанимил хаята фахия задук. Жашооду пайдалан. Жашоо бул сенин олжоң, үлүшүң. Хузайфа ибн Ябан айтат: "Ияк ва хушу'ун нифақ." قال وما خشوع النفاق قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. Эки жүздүүлүктүн аламатынан алыс бол. Эмне ал десе, антарол жасада хашиан, денеңди көргөндө, фигураңды көргөндө, таква дейбиз, формаңдан, саллаңдан, сакалыңдан. Вал калбу лейса би хаши, бирок жүрөгүң сырткы көрүнүшүң менен эки башка. Кээ бирөөлөр айтат экен, сакал кой электе жолукканыңда депчи. Ал-ихласу лиллахи фил ибада. Кудайга болгон ихлас бул ибадатта белгилениш керек. Сайидина Умар радиаллаху таала анху кал, Hazreti Умардын өмүр баянын айтам. Таахат калбак. Жүрөгүңдү байкап көр дейт Hazreti Умарч. Дайым жүрөгүңдү байкап тур, контролдоп тур, текшерип тур. Ла хис хазаламал маза турид би. Ар бириңиздер кылган ишиңизде нени максат кыласыз? Ошону бир таразалаң. Mal xavatirul lati ta'tika wa anta ta'maluhu. Kede sen bir iş kılıp atkanda kандай oylar kelet. Bugün men molda katары сүйлөп атканда башкада, папандыктар эми таң калды, баары мени мактады, башка кылды деген нерсе оюма келип атып азыр сүйлөп атсам, же ушулардын арасынан бир адам болсо дагы кайра арак ичпей калса, кайра сөгүнбөй калса, кайра барып жеңемди урбай калса, зулум кылбай калса, бирөөдү алдабай калса, жалган сүйлөбөй калса деген максатта айтып атамбы? Sen bir soğuk iş kılıp atkanda, mal xavatirul lati ta'tika anta ta'maluhu, sen bir iş atkarıp atkanda oyuna neler kelet? Qad taqul, aytışың mümkün. La adri dep. Bilbeyim, niyetim tüzele dep. Naqulu lak, biz sana aytabız, innaka tadir, sen bilesin. Oşça aytkanda sen jetin barin bilesin. Allah Teala kelam etti Kur'an'da, Kıyamet Suresi'nin 14-15 ayetinde balil insan ala nafsihi basira, insan özünü özü rasa jakşı bilet deydi. İnsan özünü özü 100% bilet deydi. İnneke tadir limaza ta'amalu hazal amal. Sen ne üçün bu işi kılıp atkanыңды bilesin. Ve ma davafi'u lati vara'a hazal amal. Bu işin arkasında seni neler kütüp turganını da bilesin. Femen kana yarju liqa'a rabbih. Kim jaratqanга jolugууну kalasa, falyamal amalan saliha. Жақсы işlerdi atkarsın. Ve la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Rabbisine hiçbir nerseni şerik koşmasın. Kahf suresi 110. ayet. La yabtagi bi hazihil ibadati sum'atun. Bu ibadat menen, namaz menen, kede sen davatını, sakalın menen aftertet kütbe. Ve la muzhiran, ve la madihan, ve la sana'an, ve la takdiran. Razıçılık barakça, maktov. Adamların kolda kuvvattası, barakallah deşin, kütbe sen andaydı. Ve fi hadisil kudsi ahar, yaqulu azza ve cel, yuqali liman aşraka fi amali, khuz ajraka mimman amilta lehu. Hadisi kudside Allah Teala aytat,
Мага ибадат кылып атып, кимди шерик кошкон болсоң, бүгүн барып соогуңду ошонан алып ал дейт. Кээде паланчанчы жылкылар 20 жылдык гана мындай кылды, башка кылды десин, дедиришин үчүн бултыркыларга караганда быйылкылар чоңураак кылып коелу, башка кылалы. Амалың ошол мурдакыларга караганда куртой көрүнүш, мактаныш боло турган болсо, хадиси кудсиде Аллах Таала айтат: "Ким үчүн кылган болсоң, хуз ажрака миммен амилталаху", ошонун барып соогуңду алып ал дейт эртең кыяматта. Кала жалла ва ала, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда: "Я айюхаллазина аману ла тaqrabus-salata wa antum sukara". Иман келтиргендер, мас абалыңарды намазга жакындабагыла. Хатта та'ламу ма тaqulun, айтып аткан сөзүңөрдү билгенге чейин. Не айтып атканыңды билбей калган учурда намаз токтот. Бул биринчи арак арам боло элек учурдагы аяттар. Түшүндүңүздөрбү? Арак шарият жаңы башталган маалда арак ичип намаз окусаң болот эле. Ошол адашып кеткенден кийин Аллах Таала ушул аятты түшүрөт: "О иман келтиргендер, мас абалыңарда жолукпай тур. Куфтандан кийин ичет эле, багымдатта имамчылыкка чыга берет эле, рухсат болчу. Бирок кийин намаз учурунда ичпей тургула" деди. Намаз учурунда анткени сүйлөгөн сөзүңөр чаташып кетет экен деди. Куранда нени айтканын билбей атасың деди. Бирок бул аяттын өкүмү өчкөн. Бүгүн бул аят иштебейт. Назарат хазил ая qabla an yahruma al-khamr. Бул аят арак арам боло электен мурда түшкөн. Хайна кана яшрабул муслимуна al-khamra summa yusalluna wa la ya'lamuna ma yaquluna wa nahnu ayyuhal muslimun al-yawm lasna sukara bil-khamr. Бул аят арак арам боло электен түшкөн. Ал учурда адамдар аракты ичип алып намазга бара берет эле. Аллах Таала кийин арак ичкен маалыңарда намаз окубагыла деди. Бирок бүгүн биз, урматтуу мусулман бир туугандар, биз деле мас болуп намаз окуйт экенбиз. Насна сукара бил хамр. Бирок биз арак менен мас эмеспиз. Лакин нахну сукара бид дунья ва шахаватиха. Биз дүйнө жана дүйнөнүн шахваттары менен маспыз. Ва малазатиха. Дүйнөнүн лаззат, жыргалдарга маспыз. Хатта ла ядри ал муслим ва хува юсалли ма якулу ва ла якра. Намаз окуп атып, нени окуп, нени окуп атканын билбейт бүгүн бизде намаз окугандар. Бүгүн биз арака, виного, пивого мас болбогон менен дүйнөгө башкага маспыз. Бул сөзүмдү тастыктап, жана саламат сактоо министри кече айтты. Сизди Жумабеков арак ичет деди, башка деди, чогулуштарда 50 адам чогултуп алам, арак ичеткес дедилер. Арак ичпейм, бирок мен масмын, мен жашоого масмын деди. Арак ичет деген жалган, бирок мас дегени туура деди. Мен жашоого масмын, бактылуулукка масмын дейт. Дүйнөгө берилип кеткен ошонун менен масмын деп айтты. Биз бүгүн арак эмес, мына ошол ой пикирге, бизнеске, соодага ошого маспыз. Оюң башка жакта. Кээде намазды окуп бүтүп жумадан кийинчи сиз окуган ошо кул халакатты кошуп окуйт. Бирок сыртка чыккандан кийин имам жана экинчи рекетте кайсы сүрөнү окуд десең, билбейм, арабча окуду дейм, арабча билбесекпиз дейт. Болсо ошо сен жаттаган эле кул халакатты окуган. Бирок ошого биз көңүл бурбай калдык. Бүгүн биз намазда бул жерде болгонубуз менен, денебиз мечитте болгону менен, рухубуз, жүрөгүбүз аламда, сыртта, короодогу малда, башкада. Абу Хурайра радиаллаху таала анху анна наби саллаллаху алейхи ва саллама дахала ал-масjid. Пайгамбар күндөрдүн биринде мечитке кирсе, фадахала рожулун фасалла. Бир киши да кирди, намаз окуду. Сумма жаа фасаллама ала наби саллаллаху алейхи ва саллам. Андан кийин жана киши келди, пайгамбарга салам берди. Пайгамбар айтты: "Иржи фасалли фа иннака лам тусалли." Кайты бар намаз оку, сен намаз окуган жоксуң деди. Фаража фасалла кама салла. Барда кайтадан жанагыдай кылып 2 рекет намаз окуду. Сумма жаа фасаллама ала наби саллаллаху алейхи ва саллам фа кала: "Иржи фасалли фа иннака лам тусалли." Экинчи жолу бар окуп келди, пайгамбар дагы айтты, 3-чү жолу жөнөттү. "Бар, окуган жок, ол намаз эмес" деди. Саласа, 3-чү жолу кетти. Фа кала: "Валлази баасака бил хак." Сени акыйкат дин менен жөнөткөн Аллахтын аты менен касам ичип айтам, ла ухсину гайра. Мен мындан башкача намаз окуй албайм, я Расулалла деди. Болгон эле намазым ушул деди, кайта-кайта эле окуп атасыз деди. Азыр мен 1000 жолу окусам ушинтип эле окуйм деди. Фааллимни, үйрөт, кантип намаз окуйм, каерде кемчилик болуп атат деди. Факала: "Иза кумта иля салаа факаббир." Намазга турсаң Аллаху акбар деп башта. Сумма иқра ма таяссара мака минал Кур'ан. Билген аяттарыңды оку намазда. Сумма арка хатта татмаина ракиан. Андан кийин рүкү кылганда рүкүдө бир токто деди. Белиң бир тынчтансın деди. Сумма арфа хатта ta'tadila qa'iman. Samiyallahu liman hamida. Bir туруп токто, түзөл. Денем үчүн бир ордуна келсин.
Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Andan keyin sajda qil, sajdada da denem uchun bir to'xtasin. Summa arfa hatta tatma'inna jalisan. Andan keyin Allohu akbar deb turganda dagı tüz oltur. Denem uchun bir to'xtalsin. İf'al zalika fi solati kulliha. Namazda to'liq men shunday atqar dedi. Kebirolar jan to'q jan danjegende o'qiydi-da shu. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Nima qo'yib qo'yganda? Skorostoyga solib qo'ygan. Tezletib qo'ygan. Eng tanqalishtusi fama ahwaju kasirun minan nas al-yawma ay yuqalu lahu ba'da salatihi irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Bugun bizning problema qayg'imiz namoz bitgandan keyin barin qayra quvib kirish kerak. Kir qaytadan o'qib payg'ambar ko'rsatganday bo'lmay qoldi deb. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining qutlu hadisinde sallu kama ra'aytumuni usalli, meni ko'rib turganingizday namoz o'qinglar deydilar. Men ko'rsatganday o'qinglar deydilar. Keyde bizde qaltan qolgan to'g'ri emas bir so'z bor. İxlosi xalos, Xudoy uchun qilarsa qabul qiluvchi ham Xudoy o'zi qabul qilsin deb. Xudoy to'g'ri mehrimni, kechirimni qabul qiladi ixlos bilan atqarsak. Biroq janaqa aytilgan shartlar tavulsa, payg'ambar ko'rsatganday qilinsa, bardig'ile namozni qabul qilavermaydi. Shuning uchun imom domla doim namozdan keyin duo qiladi. Wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin. Ey olamlarning podshosi, qiyomatda namozlarimiz men yüzüyüzga urbag'in deb. Har namozdan keyin domla duo qiladi. Qiyomatda keyber adamların namazın bir janagini chirigan trapka siyaqti qilib turib, kerak emas bu namozing deb turib yuzini o'rgitadi deydi. Ne uchun? Haqsaqal bo'lib qoldim deb kelgan, uyat deb kelgan, to'ydan menen bata surab qoldi deb kelgan, do'sti jur degandigi uchun kelgan. Xudoy uchun qilinmagandan keyin wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin kunda 5 vaqtda suraydi mana. Barliq moldalar jattab olgan duo, Allohim bu namozlarimiz menen yüzüyüzga urba. Keyber namozlar erteng bala bo'ladi boshingga. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Yanquru ahaduhum sujudahu kanaqril g'urab." Selerden biröңөр jan qarga cho'qiganday cho'qiydi deydi sujudini. Va yarkau mustajilan sajdada rukuda da tez qiymildaydi. Aswa'un nas sariqatan allazi yasruqu min salati. Eng jama nuru namazdan urgan nuru deydi. Eng jetken vor namazdan urgan deydi. Qalu ya Rasulullah va kayfa yasruqu min salati? Qanti adam o'zin namozdan o'zi urdasın dedi payg'ambarga. Qala la yutimmu ruku'aha va la sujudaha. Rukusun secdesini to'liq qilmaydi. Jana qarg'adan jegandey, to'g'dan jegandey boshini tez qiymiltadi. La yuqimu sulbahu fi ruku'i va sujud. Ruku sajdada dene müchasi to'xtalmaydi, tuzdelmaydi dedi. Naam. Huwa aswa'un nas sariqatan li'annahu yasruqu fi baytil malik. Fa ayna al-haya? Действительно namazdan urdagan adam bu jetken nuru. Biz menen namazdan peşin okuyuz. Şu yerda şuncha imamni boshqani qaratib qo'yib, Xudoyning uyida urdaydi. Odatda urilxona magazinga kirasin, birovning uyine kirasin. Bu mechit Allohning uyi. Fa ayna al-haya? Uyat qayoqda deydi. Allohning uyine kirib olib, o'shol yerda namazdan urdaydi. Eng jama nuru ushul. Wa huwa aswa'un nas sariqatan li'annahu yasruqu min salatihi fa yufsiduha. Namazdan urdab, o'zin namazini o'zi buzib oladi. Wa huwa aswa'un nas sariqatan li'anna sariqud dunya yantafi'u bima yasriq wa yatamatta' bihi. Действительно bu namazdan urdagan adam jetken jama nuru. Antkeni dunyodan bir narsa biron magazinga birdeme urdagan adam anan foydalanadi. Aqchasini olib chiqsang o'rniga birdeme alasan, boshqa qilasan. Uni urdab qochgan bo'lsang borib nan qilib jeysin. Dunyodan bir narsa urdasan andan foydalanasın. وما هو فيسرق من حق نفسه في الثواب ويشتري بذلك العقاب في الآخرة. Alim bul bize aytayotgan eng jama nuru özünün namazından urdab, soğuğun joq qilib, oxiratda orduna azab oladi deydi. Şaşib namoz o'qiy qo'yam deb eng jama nurlarning qatorina kiradi deydi. Allohning pendeleri, ibadallah. Isma'u hazal hadis al-azim fi sahihi an Abi Abdullah al-Ash'ari. Bu hadisga ko'ngil buringizlar. Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a rajulan la yutimmu ruku'aha ve yanquru fi sujudihi ve huve yusalli. Payg'ambar bir kishini ko'rdi, namoz o'qiyotib, rukusini to'liq qilgan jo'q, sajdasida jana qarg'adan cho'qqanda cho'qiyotdi. Va huve yusalli namoz uchurunda bo'lchi. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem law mata haza ala hali. Payg'ambar aytdi, agar shu namoz o'qiyotib o'lsa dedi. O'zi ne qilyaptir? Namoz o'qiyotadi. Meçitte birov namoz o'qisa payg'ambar qarab turib aytdi: "Law mata haza ala hali."
егер мына адам ушул жерде өлүп кала турган болсо, мечитте намаз окуп атып, не болот? Мата ала гайри миллати Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, менин үммөтүм болбой өлөт деди. Менин партиямдан болбой өлөт деди. Намаз окуп атса айтып атат. Оорулук кылып атса, зына кылып атса, жаңы жылда ичип атса, валыска түшүп атса, башка да эмес. Аялын уруп атканда, сөгүп атканда эмес. Кошунасына зулум кылып, малын башкасын коюп берип атканда эмес. Намазына уруп, намазды ушул рүкүсүн, саждасын убагында кылбагандыгы үчүн, эгер ушулар ошол жерде өлө турган болсо, менин үммөтүм болуп өлбөйт деди. Кудай сактасын. Сумма кала саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар андан айрылбай сөзүн улап, "Масалул лазина ла ютиму рукуаху ва янқуру фи суджуди", рүкүсүн толук кылбастан, саждасында каргадан чоккандай чокуган адам, "Масалул жаи якулу тамрата ва тамратайн ла югниян анху шай'ан", бул ошол өтө курсак ачып болуп туруп, бир мейизди, бир курманы жеген адам сыяктуу дейт. Өтө курсагыңыз ачмаалда, бир курма жесек курсак тойбойт да. Демек, рүкү саждада так аткарбаган адам бул ошол не? Уткурат экен. Бул өтө курсак ачкан маалда бир курма жеген адам сыяктуу курсагың деле тойбойт, ал сен жашооңду сактап деле койсоң күч деле бербейт. Демек, эң ут турган адам намаздан урдаган адам дейт. Бирок биз бүгүн урматтуу жамаат, тема арасында келгендиги үчүн негизи бул маселенин көпчүлүгү ошол биздин дайым намаз калтырбай окуган жеңелерибизге, аялдарыбызга да айтыла турган маселелердин бирөөсү. Бирок айтайын дегеним, мен азыр намаз окуган адамдын намазды тез окуп койгону, шашып койгон жөнүндө сөз кылып атам. Жана мен жогоруда аятта айткандай, "Балил инсану ала нафсиhi басира", адам өзүн өзү жакшы билет дедик. Бул жерде балким шашып эмес, өмүрү окубаган, окушту билбегендер бардырсыздар. Айтайын дегеним, окуп, шашып кылсаң ушундай жооп, азасы бар экен, күнөөсү бар экен. Ушу шашып окуп аткан абалында дүйнөдөн өтүп кетсе, менин үммөтүм эмес дейт пайгамбар. Окубай жүрүп өтүп кеткендерчи. Кээде жаназага башкага деп мажбурлап алып бараттар. Келиңер дамыла катышып бериң, жаназадан кийин сүйлөп бериң деп. Барсаң өмүрү бир сажда кылган бирөөлөргө жаназа окуйсуң. Биз сажда кылып дуа кыла беребиз, биз жаназа окуп дуа кылып маселе айтып кете беребиз. Артынан Куран окуй беребиз. Бирок бир намазы жок адам кантип эртең кабырда кантет ал? Кээде ойлонолу да, урматтуу туугандар. Балдар дуа кылат, башка кылат, хатым кылат, башка кылат дейт. Бүгүн хатмыны, дуаны да бүгүн башкача форматына өтүп алдылар. Атасынын атына жылкы берет экен, 20 тө, 2 Lexus, 5 дагы бирдеме деп. Кечээ кээ бирөөлөр чубак ажын атына берип, эмне деген президент кой башка кылып. Бизде бүгүн ачкалар жокпу? Ал жерде сен улагыңдан пайдаңды, призиңди, башкаңды бүт ыштанына тийген бир арак ичкен бир палвандар алып кетти. Намаз окуганды башкасы окуган болсо Кудай кечирсин. Адатта кантип аларды бир жакшы адамдар деп айтасың. Сөгүнүп алса, бири-бири уруп алса, мушташып алса, жаллабатты коштук болуп бөлүнүп. Ошол жерден бир сооп барбы? Бизде бүгүн ачкалар жокпу, муктаждар жокпу? Мечиттин алдына барсаң, операцияга апама керек, кызыма керек, канча тилемчилер башкалар отурат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кошунаң ачка турса, жеген тамагың адал эмес деп. Бүгүн медресеге жардам бер, мына балдар Куран окуп коет, атаңа, энеңе десең бербейт. Бирок элге мактан үчүн 2 Lexus коюп, 10 төө коюп, токулган 5 ат коюп, улак өткөрөт. Ал кылган улагың жана жогоруда биз айткан хадиске түшөт. Эртең кыяматта хуз мимман амилта лаху, ким үчүн кылган болсоң ошонун соогун ал дей турган ибадат ал. Ал эртең кыяматта ошол улакчылардан, паланча 10 төө койду эле, мен 20 төө койдум деп мактаныш үчүн кылгансың, ошол мактанган адамдарыңдан ал. Сен принцибиңден кайтпай сооп табышың керек эле. Сен 1000 мактанып өзүңдү көрсөткөнүң менен кабырга жалгыз киресиң. Эч кимди биз эктеден кое элекпиз. Эң атасына күйгөн башка кылгандар дагы коюп бүткөндөн кийин мен бүгүнчө турайын дамыла силер кете берле дей элек. Канча жаназага катыштык. Бир адамдын баласы же кызы кала элек, мен атам жанында бүгүн калайын, эртең барам силер кете бергиле деп көрпөчөсүн кошуп апарып. Коюп бүтү шашат. Өлдү деши менен жаназасын белгилебейт, тезирээк апаралы деп. Жаның чыкты, сен керек эмессиң, бирок жаның барында өзүңө өзүң күй да. Караш боюнча бирок азыр. Демек, мына кылынган иштер Кудай үчүн болуш керек экен, мактаныш башка үчүн эмес. Той берген, аш берген жакшы, эгер кедейлер, ачкалар бар боло турган болсо. Илгерирээкте тойлорго башкаларга басакалы барат элек.
Жаш балдардан бeri бирөө той кылса сүйүнөт болчу. Азыр надел болуп калды той кылат десечи. Кошумча алып барыш керек, башка кылыш керек. Мигранттарыбыз бечара Россияда иштегендерибиз ыйлап жүрөт. Бизди ушул туугандарым той жоюп жок кылды деп. 3 жыл иштеп келип катын алат. Дагы 3 жыл иштеп келип үй салат. Сен бул дүйнөдө бир рахаттанып, ибадат кылып жашаш үчүн жаралганбызбы? Же ушу дүйнөнүн көтөн кууп жүрүп, ушу адамдарга мактаныш үчүн жүрүп, дүйнөгө кул болуп, Россияга кул болуп жүрүп кетебизби? Кээде бир жашаганды бир экономный неме кана үйрөнбөйлүбү? Жана куудулдар айткандай, энесин жана Lexus заводу бардай, Ронто Lexus менен Закиске чыгат кээ бирөөлөр. Эртеси күнү өзү ушу маршруткага чыгып эле барып ошко барып Россияга учуп кетет. Катын жетелеп алып. Ошо тойдун ордуна башка бир пайдалуу иш кылса болбойбу? Жок дегенде бүгүн мына ошол пайгамбардын шаарын зыярат кылып башка кылып умрага барып келсе болот. 70 миң сом, $1000. Ошо келин күйөө жетелешип алып, атасы менен апасын алып, эки куданы алып, пайгамбарды зыярат кылып келсе болот ошо тойдун ордуна. Бүгүн кайсы кафеге барбай кечкурун зайын этпи. Бир ай мурда броң кылып алсаң той өткөзө албайсың ошто азыр. Касиети деле башкасы деле бардыгы забити. Ал жерге кирип чыкканда, бир кирип чыкканда ал жерге бир 5-6 адамдын умрасын башкасын пулун таштап келесиң. Умрага барган сүннөт башка, бирок айтайын дегеним сен кылып аткан жанагы ал тамадага берген пулуң ордуна ошол бар пайгамбарды зыярат кылып келсең, пайгамбарга болгон сүйүүң ашат го, сахабалар жүргөн жерди көрөсүң. Кабада намаз окуйсуң. Bir reketin 100.000 reketke жүрөт. Дилекке каршы бир бардыгын бир өзүбүзгө каалагандай, өзүбүзгө бурмалап, жана нафсибиз каалагандай жашаганды үйрөнүп алдык. Бирок мунун акыбети жакшы эмес.